Так, урматтуу эл журт, сиздерге жер таптым мына кызыл китеби менен. Азыр кирип бүт жерди көрүп чыктым. 4,61 сотық. Тагырагы 4,61 сотық. 5 сотыққа жакын болуп калат. Кызыл китеп дагы колдо. Бишкектеги Ала Тоо 2 конушунда жайгашкан. Мектепке бир дуал кошуна. Ала Тоонун центри болуп калат туугандар. Бул өзү биринчи көчө документ боюнча. Бул жагы мына 100 метр барганда тетигинде асфальт. Ала Тоонун центральный көчөсү, автобус жүргөн көчө да. Газ бар, суу бар, свет бар, интернет бар, бүт бардыгы бар. Бул жер эми биринчи көчө менен мына бул Кызгалдак көчөсүнүн кесилиши болуп калат. Артында мектеп жакта дагы көчө бар. Мектеп менен участоктун ортосунда дагы көчө бар экен. Техника менен жогору жагынан дагы арка жактан айланып келсе болот да. Чек арасы эми мына кошунанын жашыл дарбазасына чейин ылдый жагы. Жогорку чек арасы мына кошунанын пескоблок дуалына чейин. 2 бөлмөлүү времянкасы менен нарагында эски үй. Өзү үйдө 2005-2010 жылдарга чейин курган экен. Ал эми пат снос, аны бузуп саласыздар баары бир. Башка саласыздар да, килтейтип особняк. Бирок ага чейин мына 2 бөлмөлүү времянкада жашап турсаңыздар болот. Үйдүн, жердин, участоктун баасы туугандар $65 000 кеми бар. Болобу $65 000 туугандар? Азыр кирип көрсөтөлү, келиңиздер. Барды бардай, болгону болгондой, тез кабар дайым көрсөтүп жүргөндөй реалдуу көрсөтөбүз. Бисмилла, мына кирип келдик. Киргенде эле мына алдындагы кошуна жактары бүт тосулган пескоблок менен көрдүңүздөр. Үйдүн аркасы мына пескоблок дуал, нар жагы кошунанын курулушу, бийик дуал урулган да. Ана мына маңдайда жанагы сокмо, ылай кирпич менен үй курган экен. Бул эми бузулат баары бирчи. Менимче фундаментти мощный кылып мунун ордуна сонун кылып үй көтөрөсүздөр. Ал эми бул жака өтүп караңыздар, мынанда болсо времянка. Бул эми 2 бөлмөлүү времянка. Киргенде мына прихожкасы бар. Нары киргенде бир чакан бөлмө, бери киргенде бул жакта чоңураак бөлмө. 2 бөлмөлүү времянка, бул жакта чоң үй турганга чейин иштетилет, пайдаланып турса болот. Келиңиздер туугандар, $65 000 сатылып жаткан участокту сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына үйдүн бул жагынан өтөбүз. Мына чек ара тосмо аныкталган, такталган. Мына үйдөн бул жагы күнчыгыш тарабы кенен. Наркы сетка тосмо жол жака чейин да. Көрдүңүздөр? Мына бул жерди келечекте буюрса бак кыласыздар. Ушул жака мына чекеге короо сарай курсаңыздар болот. Мына кошунаныкындай кылыпчы. Очокканасы барбы, банясы барбы, сарайы барбы, бардыгы ошонун ичинде болот. Сиздер да мына жерге күнгөйбөт бери каратып туруп курсаңыздар болот. Чек арасы ушул жагында мына көрдүңүздөр. Мына мектеп, Ала Тоонун мектеби. Бери келиңиздер, жол жака чыгып сиздерге көрсөтөйүн. 4,61 сотық туугандар. Келиңиздер, мына бул жагында да эшиги бар экен. Бул жакта да көчөсү бар да. Мына Ала Тоонун мектеби, балдарга өтө сонун болот да. Балдаргачы. Ала Тоо мектеби, анын артында спорт площадкасы, анан сол жакты карайсыз, тетигинде болсо балдар ойной турган площадка бар экен. Сонун бекен? Жогору жагы мына бул мектептин жогору жагы көчөсү аркылуу да бери бурулуп, ушул жактан кирсе болот да. Анан биякта болсо садик бар экен. Демек бала бакча, мектеп, мунун ар жагы дүкөн, мечит бүт бардыгы бар да. Көрүп алдыңыздар, түшүндүңүздөр? Документini көрсөтүп коем, мына документи. Ох, колдон уруп кетти, эч нерсе эмес. Мына кызыл китепти ачканда 4,61 чарчы метр, көрдүңүздөр? 461 чарчы метр. Кызыл китеп контурлары бардыгы мына такталган. Бул жерде мына чийилген, көрдүңүздөр? Так бардыгычы. Ушул участок. Эгер жакса сүйлөшүңүздөр. Ала Тоо конушу мына бул жака, бул жол менен жогору Ак Ордо, ТЭЦ-2, нары Аларча жака, магистрал жака чыгып кетсе болот, билесиздер. Анан бул жагы Ден Сяопин менен түптүз шаарга, Ош базар жака. Анан чоң трасса менен түптүз бияка Авторынок, Сокулук, Карабалта, Беловодский жака кетсе болот да. Ушул жер эми болгону болгондой кандай болсо ошондой тартып көрсөтүп атабыз. Жер жаккан болсо сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Жердин ээси мына биякта. Кудай буйрса эми жерди 65 деп атасыз, 65. 65 деп атат. Баасы. Окончательный баасы экен туугандар. 65. Мына кызыл китеби. Кимге болсо дагы келип шыр эсептесе өткөрүп берип коесуз. Машалла. Ишиңизге ийгилик каалайм. Бар болуңуз. Барды бардай, болгону болгондой тартып көрсөттүк туугандар. Азыр өзү шаардан участок табыш кыйын болуп калды да. Мына бар экен. Бул жер эми мына үй тургузулган. Муну канча мээнет менен атакебиз тургузган экен. Эми бул баягы эски курулуш материалы, тагыраак ушу жана сокмо же болбосо ылай кирпич менен тургузган да. Менимче сиздер ушунча суммага алып аткандан кийин бул жерге бир килтейтип чоңураак особняк курасыздарго деген ишенимдемин да.
А временканы пока пайдаланып турасыздар. Кийин үй бүткөндөн кийин ал жакты бузуп салса болот да. Ушул туугандар мына азан айтты уже. Көрдүңүздөр, мектептин ар жагында азан бар, мечит бар, мектеп турат, бала бакча турат, автобус каттайт. Бүт бардыгы мындай удобный жерде да. Ала Төө өзү сонун конуш болуп калды. 5 кошкон эл. Эң сонун жер да. Жакса сүйлөшүңүздөр, номеруну жазып койдук. Азыр чалып эртеңкиге калтырбай сүйлөшүп алып коюңуздар. Болбосо эртең уже башка бирөө илип кетиши мүмкүн. Көрүшкөнчө.